Сүйүүчүлөрү Теңелбес Мусаев 21 кылымдагы эң мыкты жана эң ийгиликтүү пресс-атташе жана футбол эксперти. Дордойдогу узак карьерасында ал мен деген кыргыз футболунун аймактары менен иштөөгө жетишти. Футболбек каналы Теңелбес Мусаевдин ою боюнча эң мыкты оюнчулардан куралган символикалык курамды алыңыздарга сунат. Дарбазачы Закир Жалилов. Курамабыздын эң маанилүү бөлүгү болуп дарбазачы эсептелет. Закир Жалилов Кыргызстан курамасынын жана Дордой клубунун алмашкы дарбазачысы болгон. Өзүнүн укмуштуу жөндөмдөрү жана эң керектүү учурда сактоочу сейвдер жасай алганы үчүн Закир Жалилов өткөн жылдардын эң мыкты дарбазачыларынын катарын толуктаган. Закир Жалилов карьерасын инструментчик командасында баштаган. Алга клубунун катарында 1993-жылы Кыргызстан чемпиону жана Суперкубоктун жеңүүчүсү аталат. Андан соң бир канча Казакстан жана Кыргызстан чемпионатындагы клубтар үчүн ат салышып келген. Азыркы учурда Дордой курамасынын дарбазачылары машыктырып келет. Кыргыз курамасынын катарында 1992-жылдан 2004-жылга чейин жалпысынан 29 беттеш өткөрүп, анын ичинде 7 оюнда дарбазасын голсуз сактаганга жетишкен. Сол коргоочу Валерий Кичин. Ийгиликке карай оор жолду басып өткөн Валера Россия чемпионатында ойногонго чейин өз карьерасын Кыргыз чемпионатында Абдашата 91 клубунда баштаган. 2009-жылдан тарта Валерий Кичин Дордой клубунун маанилүү оюнчусу болгон жана чемпиондук үчүн болуп көрбөгөндө эмгек жумшаган. Анын ичинде 2009, 2011, 2012-жылкы Кыргызстан чемпиону жана 2010-2012-жылкы Кыргызстан кубогун, ошондой эле 2012-жылдагы Кыргызстан суперкубогун жеңүүгө жетишкен. Лидер үчүн бул чемпионат чек болбогондуктан Россия чемпионатында өзүн көрсөтүүгө аракет кылып, Енисей клубунда жылдызы жанган. Кыргызстан курамасынын капитаны болгон Валера чыныгы лидерлик сапатка ээ. Оюнчуларга дем берип жана үлгү болуу менен бирге ийгиликке жетүүгө тырышкан жаш коргоочуларга үлгү көрсөтүп жатат десек болот. Борбордук коргоочу Владимир Сала. Биздин биринчи борбордук коргоочубуз Владимир Сала болмокчу. Улуу муундагы тажрыйбалуу оюнчулардын бири десек жаңылышпайбыз. Азыркы тапта Дордой клубунун башкы машыктыруучу кызматында дээрлик 10 жыл Кыргыз чемпионатына жана улуттук курамдын алмашкы коргоочусу болгон. Борбордук коргоочу Руслан Сыдыков. Идеалдуу коргоочуну өзүнө камтыган Руслан Сыдыков карьерасын Алай клубунда баштаган. 14 жыл бою Дордой клубунун үчүн ойноп келсе, карьерасын 40 жашында жыйынтыктаган жана ушуга жашка келгенче жогорку чеберчилик менен оюн өткөргөн. Кыргызстандын 3 жолку мыкты футболчусу, 2 жолку АФК президенттик кубогунун жеңүүчүсү Руслан Сыдыковдун чемпиондук кубокторун чексиз эсептей берсек болот. Оң коргоочу Талант Самсалиев. Дордой клубунун легендасына айланган Талант Самсалиев карьерасын Семетей жаштар командасында баштаган. 2001-жылы Дордой клубун өтүп, ошондон тарта Кыргыз чемпионатында оюн көрсөтүп келет. Анын курамына Кыргызстан 8 жолку чемпиону, 7 жолку Кыргызстан кубогунун жеңүүчүсү, 4 жолку өлкө суперкубогун жана АФК президенттик кубогун 2 жолу жеңүүгө жетишет. Дордой менен бирге АФК кубогун 34 беш өткөрүп, 1 гол киргизген. Жалпы турнирлерди кошкондо 393, ал эми Кыргызстан чемпионатында 300 толук оюн өткөрүп, 23 гол киргизүүгө үлгүргөн. 2017-жылы карьерасын жыйынтыктаган. Улуттук курам үчүн 2003-жылы дебют жасап, жалпысынан 35 официалдуу беттеш өткөргөн. Жана жалгыз голун 2007-жылы 19 августта Камбоджага каршы оюнда киргизген. Азыркы тапта Дордой клубунун калаштыруучулар штабында эмгектенип келет. Борбордук жарым коргоочу Азамат Байматов. Анын өмүр таржымалы кино тартуу үчүн идеалдуу сценарий. 20 жашына чейин Азамат Байматов Кыргызстан чемпионатында ойногон жана Литва чемпионатын өткөндөн кийин өзүн жакшы жактан көрсөтө алган. Ошентсе да 1 жылдан соң кайра Дордой клубунда өткөнү көпчүлүк үчүн күтүлбөгөн иш болду. Дордой клубунда жана улуттук курамда Даниэль Того менен эң мыкты борбордук коргоочулар тандемин түзүшкөн. Байматов көптөгөн стандарттык абалдардан гол киргизип кетүүгө жараган. Бекеринен Азаматты 2010 жана 2012-жылы мыкты футболчу деп аташпаса керек. Австралия менен болгон беттеште Азамат сууда балыктай болуп, өз айпайынчасына кандай гана чабуул болбосун жолун торого жетишкен. Азыркы учурда Азамат Байматов Алга клубунун машыктыруучу кызматын аркалап келет. Борбордук жарым коргоочу Марлен Касымов. СССР кулагандан кийин Кыргызстан чемпионатында Алатоо клубунда дебюттук оюн өткөрүп, карьерасын баштаган. Андан соң төмөнкү лигадагы клубтар үчүн оюн өткөрүп, 1996-жылы аутсайдер аталган Бишкектик Шумкар Дастан клубунда ойноп калат. 1997-жылдан тарта Дордой клубунун катарына кошулуп, 2004-жылдан 2007-жылдарга чейин Кыргызстан чемпиону болууга, өлкө кубогун 3 жолу жеңүүгө жетишкен. Дордой үчүн 30дан ашык беттеш өткөрүп, 59 гол киргизүүгө жетишкен. Жылдыздуу учурун АФК президенттик кубогун 2 ирет жеңген. Дордой клубундагы карьерасы канчалык ийгиликтүү болсо да, улуттук курам үчүн жалгыз беттешин Пакистанга каршы 2003-жылы 29 ноябрда өткөргөн. Карьерасын жыйынтыктагандан кийин мини футбол беттештерине жана ветерандар арасында беттештерде катышып келет. Борбордук жарым коргоочу Эсенкул уулу Чолпон. Талантын толук көрсөтө албаган Чолпонбек Эсенкул уулу карьерасын 2003-жылы Абдышатанын курамында баштаган. Жогорку лигадагы 11 гол киргизүү менен өз клубунун эң мыкты бомбардири болууга жетишет.
Армения аттуу Германиянын жаштар клубунда ойноп, андан соң Gütersloh жана Vitval Kufstein клубтарына ойноого жетишет. 2006-жылы Абдышата клубуна кайтып келип, алдыңкы 10 сезонду алардын катарында өткөрөт. 2010-жылы улуттук чемпионаттын мыкты жарым коргоочусу аталат. 2015-жылы Алга клубуна өтүп, 2016-жылы кайра Абдышата клубуна кайтып келет. Сезон аяктары менен профессионал карьерасын жыйынтыктайт. Улуттук курам үчүн 2007-жылы 18-октябрда Иорданияга каршы Беттеште дебюттук ойун өткөрүп, Беттеште дебюттук гол киргизүүгө да үлгүрөт. 2011-жылы Камбоджага каршы оюнда дубль жасаса, акыркы беттешин Казакстанга каршы 2014-жылы өткөрөт. Жалпысынан Кыргызстан үчүн 9 официалдуу беттеш өткөрүп, 3 гол киргизүүгө жетишкен. Чабуулчу Калимулла 2014-жылы Дордой клубуна өткөн Калимулла хан Манас клубу менен болгон оюнда дебют жасап, дебюттук голун ошол эле оюнда киргизген. Ошол эле жылы 17 оюнда 18 гол киргизип, Кыргызстан чемпионат мыкты бомбардир аталат жана ошондой эле башка чемпионатта мыкты бомбардир аталган биринчи пакистандык оюнчу болот. Жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз футбол лигасы Калимулланы мыкты оюнчу аташкан. Дордой клубунан соң Сакраменто Republic, Талса Рафнекс клубтарына жана Турциянын бир нече клубтары үчүн оюн өткөргөн. Чабуулчу Мирлан Мырзаев. Бул футболчуну көпчүлүк көрөрмандар Златан Ибрагимовичке октоштурушат. Таланты, улук мүнөзү, позициясы Златанга окшоп, клуб артынан клуб алмаштырган Мирланды окшоштурбай койбосо болбойт. Биринчи футболдогу келишимин Борбордук Дордой клубу менен түзгөн. Ал жакта 3 жыл оюн өткөрүп, өзүн жакшы жактан көргөзгөн. Бирок Кыргызстан премьер лигасын ашып өтүүнү чечип, Россиянын дөшө клубу болгон Москвалык Локомотив клубуна ижара иретинде барат. Резервдик курамда 11 оюн өткөрөт. Башка курамга өтө албагандыктан 2011-жылы Израилдик Хапоэл клубу менен 1 жыл оюн өткөрүп, Корея өлкөсүнө кайтып келген. Дордой клубу үчүн дагы 2 сезон оюн өткөрүп, андан соң Турция чемпионатына багыт алат. 2021-жылга чейин Турциянын клубтары жана Дордой үчүн ойноп келген. 2021-жылы Индиянын Чинайн клубу менен 1 жылдык келишим түзүп, 19 беттеш өткөрүп 2 гол киргизүүгө жетишкен. 1 жылдан соң Алга клубунун карамагына кошулган. 2022-жылы өзүн Өзбекстан чемпионатында сынап көрүүнү чечет. Бирок 3 гана оюн өткөрүп, кийинки сезондун тарта Индиянын Мохаммедан клубунун оюнун улатат. 2023-жылы Вьетнамдын Ханой клубу үчүн 3 оюн өткөрүүгө жетишет. Чабуулчу Вячеслав Пряничников. Алга клубунун, ал эмес Кыргыз чемпионатынын тирүү легендасы Вячеслав Пряничников 1993-жылы Алга клубунун катарында карьерасын баштаган. Командада толук 11 сезон оюн өткөрүп, анын ичинде 200 беттеш өткөрүүгө жетишкен. 1993, 2001, 2002-жылкы Кыргызстан чемпиону, Кыргызстан Суперкубогунун 7 жолу жеңүүчүсү. 2006-жылы Абдышата клубуна өтүп, 24 гол менен Кыргызстан чемпионаттын мыкты бомбардири болууга жетишет. Аттуу жана таамай соккулар менен айырмаланган оюнчу, кеп соккуларды жана пенальтинин штаттык аткаруучусу болгон. Жалпысынан Кыргызстан жогорку лигасында 153 гол киргизүү үлгүргөн. Улуттук курам үчүн 14 беттеш өткөрүп, 2 гол киргизүүгө жетишкен. Ал эми сиз Теңелбес Мусаевдин курамасына кимди кошот элеңиздер? Комментарийге жазыңыздар. Алдын ала рахмат.